Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tarawih namazı albatta bul жакшы амалдардан бекем сүннөттөрдөн. Бул маселеде эч бир талаш жок. Бардык мусулмандардын бир оюнда бул таравих намазы сүннөт намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуп келген. Андан кийин сахабалар, мусулмандар азыркы күнгө чейин окуп келатышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра риваят кылган хадисте, Бухарийде жана башка хадистерде мындай деп айтат: "Ман кама Рамадана иманан ва ихтисаба гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Ким Рамазан айында иман келтирүү жана сооп үмүт кылуу менен намаз окуган болсо, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Ana bu жерде ошо намаз таравих жөнүндө айтылып атат. Жалпы эле түндө окула турган намаздар, ошонун ичине айрыкча таравих да кирет. Демек, таравих намаз бар. Эми ар ким өзүнүн алдына жараша окуйт. Кимдир бирөө ошо аз сүрө, кичине сүрө билсе деле, ошону окуп таравих окуса өтө берет. Таравихте же Рамазанда сөзсүз түрдө Куранды хатым кылыш шарт эмес. Мындайча айтканда, ал милдет, важип эмес. Бирокто хатым кылуу таравихтеби же мындай акыбалдабы бул өтө жакшы амалдардын бири. Балким Рамазандагы орозодон кийинки эле эң жакшы амалдардын бири бул Куранды хатым кылуу. Анан ар ким өзүнүн алдына жараша амал кылса жакшы. Таравих намазында таравих тасбih айтуу деген бул жок, бул диндеги жаңылык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө, сахабалардын айткан атарларында эч бир жерде келген эмес. Бул жөн гана кээ бир адамдардын ойлоп тапкан диндеги жаңылык. Кандай түрү болбосун, таравих тасбih мына башында мындай деп айтылат, ортосунда мындай деп айтылат, анан ким айтса мындай сооп берилет деген да туура эмес. Жана ошондой эле ошо таравих окуган күндө Рамазанда ошо таравихтин ар бир күнүнө дагы өзүнчө бир артыкчылык берип алышкан. Ким биринчи күндө окуса мындай болот, экинчи күндө мындай болот, осы күнгө чейин. Мунун баары тең диндеги жаңылык, эч бир так маалымат менен тастыкталган маалымат эмес. Мунун баары тең динге кирген жаңылыктар. Таравих кайсы убакытта окулат? Таравихтин убагы ошо коптон намазынан кийин башталат. Анан таравихтин түндүн башында эмес, кечиктирип окуган жакшы. Анткени таравих намазы коптондан кийин башталып атат. Коптон намазын кечиктирип окуган сүннөт. Анан таравих намазы бул жана түнкү намаздардын катарына кирет. Түнкү намаздарды канчалык кеч болсо ошончо жакшы болот. Эң негизгиси ошо баягы үлгүргүдөй, дубагылыдай намаз окугандай кылып окуй берсе болот. Анан үй шартында окуганда таравихти жамаат менен окуш керекпи же мындай окуса болобу деп. Жамаат менен окуса өтөт, жалгыз окуса деле өтө берет. Бирок ошо жамаатта мисалы узак сүрөлөрдү билген, жакшы окуган адам башкаларды окуй албагандарды чогултуп алып окуган болсо бул жакшы. Эгерде ар бирөөсү өзүнчө окуй алганды билсе, мисалы айрыкча Куран окуганды же Куран жаттагандар, мен өзүнчө хатым кылам деген болсо, анда жалгыз окуган жакшы. Эгерде жок, билбегендер болсо, өзлөрүндө илим аз болгон болсо, билгендердин аркасында туруп, жамаат менен окуп, таравихти аткаргандары жакшыраак. Аллаху алам.